Эгерде Тоолу облусу түзүлгөндө, аны Кыргызстандын түндүгүн эле камтып калмак. Ал эми түштүк Кыргызстан мындай четтетилип калмакта. Партиялык чогулушка Сталин кечип келгенде жанагындай айткан, сиз жолдош Сталин, сиз эмеге кечип келдиңиз деп сын пикир айткан. Ал болгон окуя. Разаков, Кыргызстандын деңгээлиндеги ички интригалардын курмандыгы болдубу же борбордук Москвалык бийликтин курмандыгы болдубу? Турдакын Усубалевичтин 1985-жылдагы кызматтан кетиши. Ушунун астында аябай интрига жүргөн. Арыбаңыздар, урматтуу НТС телеканалынын көрүүчүлөрү. Эсимде долбоору кайрадан эфирде. Биздин бүгүнкү мейман тарых илимдеринин доктору, профессор, Кыргыз Республикасынын илимине эмгек сиңирген ишмер, Кыргыз Улуттук илимдер академиясынын тарых, археология, этнология институтунун ага башкы илимий кызматкери Акылбек Жуманалиев агай. Саламатсызбы? Кош келипсиз. Убакытта бизге келгениңизге чоң рахмат. Эми сизди илимий чөйрөдө 20-21 кылымдагы Кыргызстандын тарыхый, саясий тарыхы боюнча адис катары билишет. Өзүңүз бир убакта тарых институтунда жетектеген экенсиз. Ушул азыркы учурда кызыгуу жаратып жаткан, мүмкүн толугу менен аягына чейин ачыла элек бул тарыхый мезгил, бул 20-30 жылдардыр. Анткени дал ошол жылдары Кыргызстандын азыркы республика болуп түзүлүп, мамлекеттүүлүгү негизделип кен. Анан биздин алгачкы кыргыз мамлекеттик башкаруучу интеллигенция калыптана баштаган жылда. Ошол учурда мына албетте биринчи эле эске келгени бул Жусуп Абдрахманов. Кыргызстандын биринчи өкмөт башчысы, комиссарлар кеңешинин төрагасы. Анын тарыхы кандай болгонун да жакшы билебиз. Балким айтыла элек, айтылбай жаткан дагы ошондой бир жагдайлар бар да. Мисалы, сиз азыр биринчи эле эстегенде ошол Абдрахманов, Кыргыздын биринчи өкмөтү Кыргыз Республикасынын дегенде кайсы нерсеге көңүл буруш керек, кайсы жөнүндө айтыш керек деп ойлойсуз? Кыргыздардын эң алгачкы 1922 жылы Совет бийлиги кадимкидей орноп, жарандык согуш бүтүп, көндөн кийин кандай биз дагы өз элбиз, кылымдары бою келаткан элбиз, өзүбүздүн баягы мамлекеттүүлүгүбүзгө ээ болушубуз керек деген идея алдыңкы биринчи орунда турду да. Мына ошентип ушул маселелерди биздин интеллигенциянын өкүлдөрү, жанагы биз көрүнүктүү инсандарыбыз ошол Москвага кайрылып, биз дагы ошол өлкө болууга татыктуубуз. Бул эми СССРдин курамындагы автономиябы же толук эле өзүнчө бөлүнгөнбү? Автономия сурап аткан. Себеби биз Түркистанский крайдын курамында болчубуз. Эми ошол Түркистан крайынын ичинде эле, же болбосо СССРдин курамында эле өзүнчө автономиялуу. Автономия бул мамлекеттүүлүктүн эң алгачкы формасы да, эң алгачкы автономиялык область. Эми бул кандайдыр административдик, географиялык жактан бул өзүнчө мамлекеттүүлүктүн белгиси болуп эсептелет. А бирок саясий жактан эркиндик мындай жок болчу да. Эми жок дегенде ошо мамлекеттүүлүктүн алгачкы формасына ээ бололу деп Кыргыз автономиялык областын түзүү боюнча маселелер көтөрүп, жанагы Тоолук областты түзүү боюнча көтөрүп чыгышкан. Ошол эле жанагы Жусуп Абдрахманов, Абдыкерим Сыдыковдор көтөрүп чыгып, бирок ал ишке ашпай калды да, ишке ашпай калды. Биз убагында ошо ишке ашпай калганын ушундай мындай кепчип жазып жүрдүк. Ошондо Тоолук область алганда болмок экен тиги деп. Бирок мен тарыхчы катары кийинки мезгилде ойлонуп көрсөм,
эгерде тоолуу облус түзүлгөндө аны Кыргызстандын түндүгүн эле камтып калмак. Мисалы үчүн азыркы Нарын, Ысык көл, Чүй и Талас ушу кирип, ал эми түштүк Кыргызстан мындай четтетилип калмакта. Анда биз азыркыдай толук мындай кеңири элибиздин, жерибиздин бир тобу сыртта калып калмакта. Сыртта калып калмактагы алар ким билет кандай болор? Өзбекстандын курамына кирип кетет беле? Кандай азыр айтыш ал уже кереги да жок, бирок тоолуу облус түзүлбөй калды. Мени бүгүнкүдөгү өзүмдүн жекече оюм бул түзүлбөй калган туура болгон экен. 2 жылдан кийин уже жанагы Орто Азия элдерин баягы бөлүнүп өзүнчө республикалар, өзүнчө мамлекеттүүлүк түзө баштаганда биз уже толук кандуу элибиз дагы, жерибиз дагы ошо менен биз Кыргыз автономиялык облустун түзүп алдык. Түзүлдү. Мына ошондо эң биринчи алгачкы мамлекеттүүлүктүн түзүүдө мына жанагы мен атап кеткен инсандар ушу эң чоң эмени ойношту, ролду ойношуп, ошонун ичинде Жусуп Абдрахманов, Абдыкерим Сыдыковдор башында турду, ушул маселенин башында. Андан кийин 1926 жылы ошол автономиялык облус дагы бир этапка көтөрүлдү. Автономиялык республика болду. Мына ушундан баштап биз территориалдык жактан дагы, административдик жактан дагы, саясий жактан дагы өзүнчө мамлекет катары, өзүнчө СССРдин курамына кирген, РСФСРдин курамына кирген мамлекеттүүлүккө айландыкта. Мына ушул дагы биздин саясий тагдырыбыздагы эң чоң маселени чечилди да. Анан ошондон кийин Жусуп Абдрахманов биздин баарыбызга белгилүү. Жусуп Абдрахманов ошо кайра Москвага кайрылып атып, ал эме болуп калган эл комиссарлар кеңешинин төрагасы болуп, ал өтүмдүү болуп, өкмөт башчы болуп калган. Өкмөтүбүздүн башчысы. Өкмөт башчысы болуп калып, анан кийин ал Москвада иштеп калды. 1925-26 Москвада иштеп, ошондо Москвада иштеп жүргөндө бир топ интеллигенциянын, Россиялык интеллигенциянын өкүлдөрү менен таанышып, ушундай өтүмдүү болуп, мисалы үчүн Маяковский менен, Михаил Булгаков, Анна Ахматова, жана башка жазуучу акындар, сүрөтчүлөр, музыканттар менен жолугуп алып, Россиялык интеллигенциянын чөйрөсүнө кирди да, белгилүү болуп калды. Мына ал ошо биякта биздин Кыргызстанда ал эл комиссарлар кеңешинин төрагасы, өкмөт башы болуп турганда, Москвага барганда сөз алар менен жолуп, анан анын сөзүн, анын ой пикирин, сунушун алдыга жылдыруу чечүү боюнча москвалык интеллигенция дагы кам көрө баштап калды да. Мына ошондон Жусуп Абдрахмановдун жана Москвадагы интеллигенттер менен жакын мамиледе болгону жакшы ролду ойноп кетти да. Кыргыз мамлекет республикасынын жетекчилиги менен Москвадагы борбордук жетекчиликтин ортосунда мамиле тууралуу сөз айтып келет. Мисалы, бир мындай имиш бар да, орустар айтып кой, байка. Бир чогулушка Сталин кечигип келсе, анан кийин ага тиги биздин Жусуп Абдрахманов, орусча айтканда замечание бар, сын пикирин айтып, жолдош Сталин, сиз эмнеге кечигип келдиңиз деп. Бул эми мындай жөн эле айтылып калган сөзбү, же бул документалдуу түрдө тастыкталган, ырасталган фактпы? Бул чын. Талаш болуп кетти. Болгон окуя чын. Себеби Жусуп Абдрахманов 25-жылдары ошо ВКПБнын борбордук комитетинин баштапкы партиялык уюмдун секретары болуп иштеп калды. Ал, значит, андай сын пикирди айтууга акысы бар. Абдан эле чоң кызмат иштеген экен. Ал ошол убакта аябай жоопкерчиликтүү. Эми ошол мезгилде дагы ошо Жусуп Абдрахмановдун ошо эмесин байкап, мындай ишмердүү экенин,
ошо аппараттагылар байкап туруп ошону баштапкы партиялык уюмдун катчылыгына коюп атпайбы? Анан ал баягы кеңеш партиялык эмеге келгенде, чогулушка баягы Сталин кечип келгенде жанагындай айткан: "Сиз жолдош Сталин, сиз эмеге кечип келдиңиз" деп сын пикир айткан. Ал болгон окуя. Документте бар, болгон окуя ал. Ага чейин эле Жусуп Абдрахмановдун баарыбызга белгилүү комсомолдун 3-съездинде 1920-жылы тиги съезди жүрүп атканда президиумга мүчө болуп, Ленин менен катар президиумда болуп калат. Анан ошондо Ленин ага кайрылып, ушинтип сүйлөшүп калышат. Аны сүйлөшкөндөрүн биз баарыбыз билебиз. Эмне жөнүндө сөз болду? Ленин ошо: "Сиз моундай кагаз документтерин, тиги буларды ошо кайсы тилде жүргүзөсүңөр" десе, орус тилинде десе, Ленин катуу эмес, сын пикирин айткан: "Андай туура эмес. Силер өз тилиңерде жүргүзүшүңөр керек. Өз кадрларыңарды көтөрүшүңөр керек. Кыргыз кадрларды тарбиялаш керек" деп, мына кандай кам көргөндүк да. Улуттук саясат ошондой болгон экен. Ошондой болгондо, ошондой кандай бул кам көрүү болуп эсептелет. Эми ошо Ленин өзү ошентип айтып атат да, Абдрахманов айткандай эле, ошол кыргыз элинин мындай улуттук аң сезимине, жашоо турмушуна мындай кам көрүү таасирленип калат да ошонун негизинде. Негизи мына Жусуп Абдрахмановдун ошол жогорку бүткүл союздук деңгээлдеги өзүнүн орду, кадыр баркы болгон деп жатасыз, мына документтерде бар, сиз айтып жатасыз. Бирок ошол учурда ошол Жусуп Абдрахмановдун күндөлүктөрү мындан 30 жыл мурда жарык көрдү. 91-жылы, 29 жыл мурда жарык көрүп, Сталинге жазган каттары, өзүнүн жеке күндөлүктөрү бир китеп жыйнак болуп чыккан. Ошондо ошол советтик башкаруу, советтик чарба жүргүзүү, чарбачылык экономиканы жүргүзүү ыкмаларына ичи чыкпай, нааразы болуп, кейип, сын айткан өзүнүн толтура кагаздары бар да, күндөлүктөрүндө да окуганбыз да. Бу деген демек ал ойлобойсузбу, ошол Абдрахманов баш болгон биздин ошондогу улуттук жетекчилик өкүнүч, мүмкүн советтик жол, социалисттик жол тандап алганына өкүнүп жаткан жок балар. Өкүнгөн жокпу ошондо. Жаңылыштык болду, мүмкүн башкача жолду тандап алыш керек беле деген ошондой бир пикир жаралат да. Эми тигилже бул коомдун өсүшүнүн ал мезгилде эки гана жолу болгон. Бири капиталисттик, экинчи социалисттик жол. СССР, ошонун ичинде Кыргызстан биз социалисттик жолго түштүк. Бул чын айтканда социалисттик коомдун түзүлүштүн жакшы жактары көп. Бул теңчилик, эл жөнүндө кам көрүү, эл баягы жакшы турмушта, жакшы жашоодо өтсүн, ошо жолго түшсүн деген бул өзү чын айткан жалпы идеалында жалпы баягы эмеде жалпы үмүт, максат. А бирок иш жүзүндө аябай каталар кетип атпады. Ошону жанагы айтып аткан максатты, идеяны ишке ашыруунун методдору, жолдору туура эмес болуп атты да, көп каталар кетип атты. Мисалы үчүн ошол эле Сталиндин жүргүзгөн саясатында, ошондой эле жанагы Сталинге каршы турган оппозициянын, Троцкий башында турган оппозициянын мүчөлөрүнүн айткандарында да көп олку каталар болду. Анан бирок аягы келип 1929 Сталиндин айткан жанагы тез арада өлкөнү индустриялаштыруу деген жолго түштү. Мына ошондон кийин аябай эме элге кысым болуп атты. Себеби индустриялаштыруу үчүн сөзсүз түрдө дыйкандарды эзиш керек эле. Элде болгон ошо дыйкандарда болгон алардын эмгегин, болгон мүмкүнчүлүгүн бардыгын ошо алып келип жана жаңыдан түзүлүп курулуп аткан завод, фабрикаларга курдуруп, иштетип, анан турмуштары ошонун эсебинен, дыйкандардын эсебинен, негизинен дыйкандардын эсебинен жүргүзүлгөн бул анти-социалисттик, антисоветтик жол деп баягы оппозиционерлер каршы чыккан. Ошол Троцкий, Каменев, Зиновьевтер каршы. Анан кийин бирок съезде кабыл алынып Сталиндик план индустриализация ошондон жолго түштү.
Анан ал мезгилде дагы эл аралык абал өтө курчуп турган мезгил болчу. Мисалы үчүн Германияда дагы аябай согуштук жактан күчөп, анан алар дагы ушундай айтканда СССРге дагы кандайдыр бир мындай эме алып келип, коркунучту алып келип атты. Ошон үчүн жана заводдорду куруп, оор техникаларды чыгарып, анан кийин согуш техникаларын дагы чыгаруу максат коюлганда, себеби антпесе Германия оңой эле СССРди оңой эле жеңип алуу жолу болмок. Муну Сталин туура түшүнгөнбү же кандай болгон, бирок ушул жол болуп бул индустриялаштыруу СССРди бул аягы жыйынтыгы жакшы болду. СССР биздин эл деп коелу. Ошол жана экинчи дүйнөлүк согушта, Улуу Ата мекендик согушта жеңдик. Ошол жанагы техниканын күчөшү. Ошол менен катар эле СССРде жалпы эле техника жагы артта калган өлкө болгон. Артта калган. Өнөр жай начар. Өнөр жай техникалары, үй тиричилигине керектүү техникалар жок кесе болуп калганда, элдин турмушу оор эле болуп турган. Аны СССР алтынга сатып алчу чет өлкөнү. Ошол эле Германиядан, Америкадан, Англиядан жана Европалык башка өлкөлөрдөн сатып алып, дайым эле сатып алуунун жолунда келгенде, мына ошондон кутулуп өз алдынча биз техникага ээ болобуз. Мына Сталиндин жана индустриялаштыруу жыйынтыгында жакшы ролду ойноп кетти. Бирок ошол өнөр жайды өркүндөтүү, өстүрүү 20-30 жылдары Кыргызстанга дээрлик таасир эткен жок. Анткени Кыргызстан агрардуу өлкө бойдон эле кала берди. Анан согуштан учурунда эвакуацияланган техника келип, ошондо Кыргызстандын алгачкы ва өнөр жай ишканаларынын базасы түзүлгөндө. Эми бул ошол 20-30 жылдардын чегинен чыкпасак да, ошол эле учурда сиз ошол мезгилди изилдеген Илимпост катары Кыргызстандын саясий элитасында кандай процесстер болуп жатты? Ошол Абдырахманов, Абдикерим Сыдыков, Төрөкул Айтматовдор деп билебиз да. Эми бул тарых жалаң гана мындай даңазалуу, сыймыктуу фактылар эмес тилекке каршы. Көмүскөдө калган белгисиз баягы көшөк артында күрөштөр болгондор, саясий күрөш, ошол эле топтош партиялык группировкалар, топтордун күрөшү, ошол эле биздин улуттук кыргыз кадрларынын ортосундагы тиреш, бири-биринин аркасынан арыз жазуу дегендей, ошол биздин алгачкы мыктыларыбыз ошонун курмандыгы болгон дегенде пикир бар да. Бул пикир негизинен туура. Себеби кыргыздар кечээкеле көчмөн эл, жаңы турмушка өткөнү менен баягы биздин уруучулук психологиябыз, аң сезимибиз ал көпкө чейин кетпейт, сакталып калып, азыр деле бар. Күнү бүгүнгө чейин бар. Биздин жанагы тууганчылык, уруучулук, жердешчилик, регионалдык, мына ал убакта 20-жылдары бул ого бетер эле күчтүү болчу. Аябай баягы ошол интеллигенциянын, партиялык советтик кызматкерлердин арасында бу дагы ошо сакталып турган. Мына 1925-жылы ушул маселе боюнча 30-жылар деген биздин Кыргызстандагы ошол мезгилдеги ошол жанагы партиялык, мамлекеттик ишмерлер Москвага кат жазып, ошо бизде Кыргызстанда теги кыргыз кадрлары өспөй атат. Негизинен баягы бүт иш документтери орусча жүрөт. Кыргыз кадрлары тарбиялап эметкенге Россиядан келген кызматкерлер ошо мындай чоң басым жасап бизге мындай жол ачпай атат деген жазып, анан бул чоң эмеге саясий окуяга айланып, анан бул териштирилип, ошонун баягы ким жазган, кол койгондордун деп бир тобун баягы саясий эмеге тартышат, жоопкерчиликке тартып, иштен алынат, анан сөгүш берилет. Ошентип бул дагы ошо жанагы бул эми бул баягы сиз айтып кеткендей жанагы жердешчилик, тууганчылык буга жатпаса дагы бул баягы Россиянын Кыргызстанга болгон мамилеси жөнүндө Совет бийлигине кечирип коебуз. Совет бийлигине болгон
эми совет бийлигине деп да айтсак болот, бирок ошо совет бийлигин жүргүзүп аткан ушу Москвалык эмеге каршы ушу айтылган ой. Бул негизинен биздин кыргыздын интеллигенциясы, биз дагы ошо колубуздан келет. Ошо момундай башкаруу системасында иштеп кеткенге биз деле жарайбыз. Эмне үчүн бизди ушинтип четтетет бийликтен дегендей ойду айтканы бул ошол мезгилдин талабы болчу да. Ошондой эле кыргыз интеллигенциясынын иш арасында дагы келишпөөчүлүктөр, бири-бирин көрө албастык, биринин артынан арыз жазып, ошондойлор баягы жүрүп турган. Анан эми алар өз убагында териштирилип, кийин да айтылып келип атат. Эми Жусуп Абдрахманов мындай айтсак, а кишинин үстүнөн ал мезгилде мындай көп анын артынан эме саясий куугунтулук тиги бу түшкөн эмес, себеби ал өзү жеткилең, ишин жакшы билген, бардык маселелерди туура чечкенге ошондой иштерди жасаган, ушу мындайча айтканда эң алдыдагы фронттогу кечирип коесуздар. Ошо инсан ишмер болгондуктан ал ошондой өзүн эркин сезип, атүгүл жанагы күндөлүгүндө Сталинге жазган каттарында ал уже коркпой этпей эле ачык жазып атпайбы? Кагановичти кандай ошол өзүнүн күндөлүгүндө Кагановичти кандайча ошо мындай баа берет. Аябай ишти билбеген, ушундай бир держим орду деп айтып. Держим орду, ушул сыяктуу сөздөрдү айтып, бул эми оңой эмес да бул сөздү айтты. Ал ошо Каганович ошо тиги эме секретар борбордук комитетте иштечү. Жусуп Абдрахман күндөлүгү Сталинге жазган каттарын ушул күндөлүгү эмеге Сталиндин тиет да. Колуна тиет. Колуна тиет. Абдрахманов камалгандан кийин. Жок, ага чейин эле 33-жылы колуна тиет Сталиндин. Сталин окуп алып тургандан кийин баягы ВКПБнын борбордук комитеттин мүчөлөрү окусун деп баягы сунуштайт да, ошол эле Молотовду анан кайра мага бергиле деп. Политбюро деп коелу баары. Ошол кездеги да. Анан эми карабайсыз, ошол значит кандайча ошол күндөлүктөр ошол Сталиндин колуна тип калганы азыр ошо талдоо кыйын болуп атат. Эч кандай мындай эмебиз жок, маалыматыбыз жок. Бирок ошо Сталин окуп тургандан кийин эми карабайык, ошондо күндөлүктө эмне деген гана кемчиликтерди жазган. Букмуш ошо жанагы совет бийлигинин иш аракетиндеги кемчиликтерди ачык жазып. Мына ошон үчүн биз сөз кылгандай социализмдин идеясы, максаты бир болсо, аны ишке ашыруу да өтө аябай кемчиликтер болгону чын. Эми ошол бул бир тарыхый период деп коелу, Кыргызстандын саясий тарыхындагы ошо улуттук кадрлардын өсүп биринчи мууну түзүлүп, бирок тилекке каршы бул Абдрахмановдун тагдыры, Абдыкерим Сыдыковдун тагдыры, Төрөкул Айтматовдун тагдырын билебиз да. Ошо 37-38 жылдары алардын өмүрлөрү кыйылып, улуттук кадрлар жетектеген Кыргызстан 45-жылга чейин жетектебей калышты. Жетектебей калышты. 45-жылы Исхак Разаков Өзбекстандан алып келишип бизге өкмөттү башкарды. 5 жыл өкмөттү башкарып турду, 5-6 жылда. Кайрадан биздин улуттук кадрлардын бир кайра жаралуусу деп коелу да период. Исхак Разаковдуку периоду ошол 15 жыл, 16 жылдыгы, 61-жылга чейинки. 61-жылга чейин, эгерде 50-жылдан алсак, 50-жылы биринчи секретар болуп, Кыргызстан Компартиясынын биринчи секретары болуп келет. Республиканын биринчи жетекчиси. Биринчи жетекчиси. Ага чейин 5 жыл, 45-жылдан 50-жылга чейин өкмөт башчысы болгон. Жалпысынан 15 жылда Кыргызстанды жетектеген кадр эң көрүнүктүү, эң жаркын элес калтырган кадрлардын бири да, жетекчилердин бири. Ошол Исхак Разаковдун эми анын канчалык республика өсүп өнүккөн, кандай ийгиликтерге жеткенин баарыбыз билебиз. Исхак Разаковдун учурунда аны талашсыз өнөр жай, билим берүү жагы, бүт бардык жагы өнүгүп, түптөп көп нерсени түптөпөнгө жетишти ал киши.
Ошол Исхак Разаковдун учурундагы мына соңку жылдары ага каршы аракеттер. Ар кандай пикир бар да, мисалы жергиликтүү деңгээлде жергиликтүү эле кыргыздардын арасынан чыккан кыргызстандык жетекчилердин ортосундагы арасындагы тымызын күрөш, тирешүү, регионализм дейбизби, кыргыздардын о эң көйгөйлүү оорусу, адаты, илдети деп ошонун курмандыгы болду деген пикир бар Исхак Разаков. Экинчи ошол учурда расмий пикир бул Исхак Разаков Москвага, борбордук жетекчиликке жаман көрүнүп калды. Өтө мыктылыгы менен. Кемчилиги эме өтө мыктылыгы менен жаман көрүнүп калды. Анан эң башкысы саясий себеп бул Исхак Разаков ошол 61-жылга карата СССРде калган жалгыз сталиндик кадр. Өлкө республика жетектеген. Хрущев сталиндик кадрларга кандай мамиле жасаганын биз баардык билебиз, аябай жек көргөн. Ушул версиялардын кайсынысы туура? Разаков Кыргызстандын деңгээлиндеги ички интригалардын курмандыгы болдубу же борбордук Москвалык бийликтин курмандыгы болдубу? Эми бул жерден жанагы эле бир версияны, бир эле багытты алгандагы туура эмес, бул чогулуп келди да. Тышкы эме фактор десек, тышкы фактор Москванын бийликтин, Москвалык бийликтин Исхак Разаковдун мындайча өз алдынча республиканы өз алдынча башкаруу боюнча алган токтомдорун, мисалы үчүн жанагы Кыргызстандагы мектептерде кыргыз тилин окутуу. Ошо экинчиси жанагы алгачкы класстардын окуучуларына тамак берүүнү, бул Москва менен сүйлөшпөй, эметпей туруп эле өзү кабыл алып, бул эмне деген болсун, бул кандай биз менен мисалы Москвалык кеңешпей туруп, Москвалык жанагы борбордук комитетте иштеген секретарь Козлов деген ошол катуучу, мынан ошол бул эмне деген, бул бизди эмне үчүн эсепке албай атат дебиз, анан бул дагы өзүнчө бир фактор болду. Экинчиси жана сиз айтып кеткендей эле ичи арада ошо ушунча иштеп калды, болду, эми жетет. Биз дагы мисалы үчүн түндүк жактан кадр чыгарышыбыз керек деген баягы саясий ой пикирлер болгон эмес. Эл арасында саясий чөйрөдө дагы жүрүп турган, күрөш болуп турган. Анан жана дагы бир эмеси Усубалиев Разаковдон кийинки келген, бийликке келген Усубалиев дагы ал Москванын борбордук комитетин 10 жылда иштеп, борбордук комитеттин стилин жакшы билип, үйрөнүп, өздөштүрүп, анан бул республиканы алып кете алат. Москва менен сөзсүз түрдө баягы сүйлөшүп, Москва менен кеңешип турат, бизге жеңил болот деген сыяктуу ой пикир Москвалык борбордук комитетте да болушу мүмкүн. Мына ушуга окшогон факторлор биригип келип эле 1961-жылы Разаковду иштен алуу маселеси чечилип калган. Анын ордуна бизге белгилүү, биз сыйлаган өтүп кетти кайран киши Турдакын Усубалиев келди, адагы жакшы иштеп кетти. Кыргызстан үчүн, кыргыз эли үчүн чоң салым киргизди бардык жагынан. Анын иштеген убагында биздин республикада мындай саясий мындай кагылышуулар же кадрлар боюнча дагы туура чечилип атты. Мисалы үчүн түндүктөн чыккан кадрлар түштүккө алып барып иштетип, түштүктүк кадрларды түндүктөгү эмеге, райкомдорго жана башка кызматтарга алып келип, ротация деп коебуз, ошондой ишти жүргүзүп атты, туура жүргүзүп атты. Ошонун убагында, Усубалиевдин убагында бизде мындай саясий жактан тирешүү, кагылышуу, оппозиция деген болгон жок. Совет мезгилинде андай оппозиция болууга да мүмкүн эмес эле. Ошондой болсо дагы мына Разаковдун кызматтан алынышы Москва тараптан, Москванын чечими менен, анын ордуна Москванын эле сунушу менен формалдуу түрдө бул жерде бекитилди Турдакын Усубалиевдин келиши. Ушул эки адамдын ортосунда
өтүп кетсе дагы от жагып, экөөнү тирештирип, экөөнүн карама каршы антагонист катары, мындай каршы турган адам катары коюу аракети, ушу экөөнүн атын атап спекуляция кылган аракеттер азырга чейин ачыгын айталы токтобой келет. Ошол биздин Кыргызстандын азыркы коомубуздун, саясий элитабыздын көйгөйү дагы баягы түндүк түштүк маселеси, ачык айталы. Түпкүрү ошол жакта жатат дегенде пикирлер бар да. Негизи эле мына сиз ал теманы изилдеген илимпост катарында бул Усубалиев менен Разаковду бири-бирине каршы коюу, Усубалиев Разаковдун кетишине салым кошкон, аракет кылган деген имиштер бар. Ушуга негиз барбы? Анткени азырга чейин бул ачыгын айталы, бул сөздөр расмий болбосо дагы ар кайсы деңгээлде айтылып жүрөт. Эми Турдагул Усубалиевич атайын Разаковго каршы кандайдыр саясий интригаларды уюштурган эмес. Разаковдун кызматтан четтетилүүсү бул Москвалык аппараттын борбордук комитеттин чечими. Алар ушундай чечимге келген негизги фактор ошол болду, москвалыктар. Кийинки мезгилде деле баягы Разаков менен Усубалиевди карама каршы коюп, Разаков аябай жакшы жогорку деңгээлдеги кызматкер эле деп, чын айтканда ошондой кызматкер болчу. Чын айтыш керек. Жогорку деңгээлдеги саясий партиялык кызматкер. Тажрыйбалуу, элге ушу эмгеги сиңип, элдер аябай барктап калган убагында кетирди да. Анан ошондой эле Разаков деле кийин, может быть, кийинки Москвага кеткен, жашап калганда мезгилинде ошол, может, эл арасында сөздөр жүрүп атты, ошо теги Разаковду ошо кетирбей эле Кыргызстанга, Москвага жибербей эле, ушул Кыргызстанды алып калып эле жакшы бир кызматты берип койсо болмок деп. Бирок бул менин оюмча бул Разаковдун өз каалоосу болду, Москвага кетүүсү өз каалоосу болду. Анан ага Турдагул Усубалиевич каршы болгон жок. Москвада госпланда иштеп жүрдү, жаман иштеген жок, жакшы. Кыргызстандыктар ошону менен катары эле Разаковду урматтап келди. Бүгүн да урматтап атабыз баарыбыз эле. Анан сиңирген эмгеги инсан катары ушул биздин Кыргызстанга аябай чоң салым кошту. Анан бирок ошону алып барып баягы Усубалиевдин интригасы же болбосо ушундай бир аракеттин негизинде Разаков ушундай абалда калды дегенге мен кабыл албайм да, эми изилдөөчү катары. Ушуну эле улайда, мисалы ошол Разаковдун Москвада жашап калганы, бирок ошол эле учурда билебиз, ал мекенин сагынып куса болгонун да билебиз да Разаков. Ал убакта Разаковдун кайсы жерде болуп жашашы Кыргызстанда чечилбей, Москвада чечилгени тууралуу бир фактта сиз мүмкүн билесиз, Кыргызстанды сагынганда Кыргызстанга жашай албай турганын түшүнгөндөн кийин, бияка мүмкүнчүлүк бербей турганын, ал Өзбекстандын биринчи секретарына, жаңылбасам, Шараф Рашидовго телефон чалып, Өзбекстанда көп жыл иштеген деп. Ошо Шараф Рашидович деги Өзбекстандын аймагында шаар эмес, бир айылына барып жашайынчы уруксат бериңизчи десе дагы, Шараф Рашидов ал Москвага кандайчалык өтүмдүү болгонун эске алсак дагы, ал дагы ошого даабай койгон дейт. Ошо чынбы? Өзбекстан эми түшүнүңүз, ал мүмкүн эмес дегендей, мындай сылык гана жоктоп койгону. Эми ал дагы ошо бир четинен Рашидов деле туура чечти окшойт. Себеби эгерде Исхак Разаковду Өзбекстанга алып барып жашаттырып койгондо, анда Өзбекстан менен Кыргызстандын ортосундагы саясий мамиле кичине дурус болбой калмак да, жакшы. Эмне үчүн ошо бизди аттап, ошол өздүн жерин алып алды дегендей ой жаралмак. Анан кандайдыр бир саясий кичине бир келишпестиктер болуп калышы мүмкүн эле. Эми жашоо деген жашоо. Адамдын тагдыры ар кандай ар бирөөсүн. Кыргызстанга келип жашаса деле болот эле. Бирок жашоо ушундай экен, ал ушу Москвада жашап калды. Аны биз муну терең чоң эмеге саясатка айландырбашыбыз керек да. Кандай гана болбосун жашоо мындай. Мисал үчүн алсак, Наполеон деле императорлуктан кулагандан кийин, согушта жеңилгенден кийин аралда жашап калды.
аралда жашап калды. Эми бирок ага караганда Исхак Разаковдун жашоосу мындай эле эл арасында жүрдү. Кыргызстанга келип кетип жүрүптү. Эми келгенде ошо түштүккө негизинен ошо бир туугандарына келип кетиши. Ошон үчүн муну биз бир чоң саясатка айландырып, муну сөз кылып, түштүк менен Кыргызстандын түштүк менен түндүгүнүн ортосундагы кандайдыр мына жасалма түрдө бир саясий эмени түзүшүбүз кереги жок, окуяны. Бирок ошол учурда бул Кыргызстандын саясий элитасы үчүн сабак болчу окуялар болду го дейм, ошол. Кайсы бир нерсесинен сабак алып, каталарды кайталабоо тууралуу. Эми ошондой фактыларды көрөсүз? Эми чынын айтыш керек, Исхак Разаковдун ишмердүүлүгүндө мындай бир эме чоң саясий. Анын катасы жөнүндө айткан жокмун, ошол жалпы ошол убактагы окуя учурдан сабак алыш керек дегенде. Жеке Исхак Разаковдун катачылыгы жөнүндө сөз болгон жок да. Ол эми катачылык кетирген жок. Анан кийин ошонун негизиндеби, анан ошондой эле Турдакын Усубалиевич дагы Исхак Разаковго карата мындай текеберчилик иш жасаган жок. Ушунун негизинде баягы жашоо жүрүп атты. Анан бул кийинки муундары үчүн сабакта боло алышы керек. Себеби мындай бийлик деген бул убактылуу. Онда биринчи катчы болобу секретарь, же башка кызмат, бу чоң деңгээлде кызмат. Баары бир эртеби кечпи ал кызматтан кетүүгө туура келип калса, эч кандай бир мүшүркөбөй эле ыйлап сыктабай эле кете бериш керек. Баягы кыргыздар жакшы сөздөр бар го, бийлик келет кетет. Баягы бүгүн бар эртең жок. Бүгүн бар эртең жок. Бүгүн бар эртең жок. Ошо сыяктуу карашыбыз керек да, менин оюмча. Бийликти биз баягы эң аябай эле мындай эң кымбаттуу, эң ушундай бир фактор же ушундай бир атмосфера катарында караганыбыз бул биздин инсандык эмебизди басаңдатып түшүрүп коет. Ошон үчүн бийликке сыйлаш керек бийликти. Бирок момундайча айтканда, бүгүн бар эртең жок деген сыяктуу караганда менин оюмча туура го деп эсептейм да. Негизи сиз ушул Кыргызстандын саясий тарыхына изилдөөгө бүт ишмердүүңүздү арнагансыз. Кайсы бир дагы кайсы багыттар, кайсы учурлар, кайсы бир мүмкүн ошол эле советтик 20-кылымдагы периодтар, мезгилдер бар, ошо изилденбей, жетиштүү изилденбей жаткан, көңүл бура турган кайсы учурлар, кайсы фактыларды айтат элеңиз? Мен рахмат, жакшы суроо болду. Мен бай изилдөөчү катарында бир чоң маселе башталбай да турат, кичине козголуп кетип эле кайра басаңдап калат да. Мисалы үчүн Турдакын Усубалиевичтин 1985-жылдагы кызматтан кетиши. Мына ушунун астында аябай интрига жүргөн. Мен анда Борбордук комитеттин аппаратында иштеп калгам. Аябай интрига жүрүп, баягы эле бийлик талашуу, бийликке ээ болуу, саясий интрига күчөп, ушунда муну айтып кетсем болот, Кулматовдун Карыпкулов деген бизде иштеген бөлүм башчы болуп ошол кезде. Анан Усубалиев мына ушу үчөөнүн ортосундагы тирешүүлөр ушу изилденбей жатат да. Ошол интриганы уюштуруп, анан ошону ишке ашырып, кандай бир ушундай тескери, аябай ошондой пасттык иш болду. Бирок ушуга интригага берилип, анын артынан тим эле сая түшүп, интриганы уюштуруп, ошону ишке ашыруу боюнча кандай деген кызматкерлер болду да. Мен байкап да калдым. Мына ушул маселени мындай чечмелеп, ошондо бир калыс иликте изилдеп, ошо бул туура изилденип, ушу айтылса, бүгүнкү күнү да, эртеңки күнү да кадрлар үчүн, органдар үчүн, саясий органдар үчүн аябай пайдалуу болот эле. Эми аны мындай жазса болот, көркөм түрүндө дагы мындай
спектакль же кино коюп, мисалы үчүн Саясий детектив. же момундай саясий изилдөө аркылуу момундай эме илимий эмгекти жазса болот да. Мына ушул мени ушу эметет да, ушу аябай толкун. Анан экинчи дагы изилденбей жаткан маселе, мен дагы ушу кейимде ушу эмне үчүн ушунда биз азыр оор турмушта жашап атабыз. Биздин баягы элибиздин социалдык абалы мындай жатканда канааттандырарлык эмес. Анан мисалы үчүн могу жаңы эгемендүүлүккө келгенде биздин жетекчилер, ошол эле президенттерибиз, биринчиси болобу, экинчиси болобу, дагы кийинкилери болобу, ошол баягы кандайдыр бир биздин кеткен чоң кемчиликтерди көңүл кош карап эле, эмне болсо боло берсин, мисалы үчүн кумтөр маселесин алып көрсөк дагы. Эмне деген байлык эле, эмне деген байлык, күнү бүгүн эмне деген. Мына ошонун туура эмес пайдаланып, ошонун пайдасын көрүп анан кийин сыртка ала качып эмесин алып кеткендер бар да, баарыбыз эле гезиттен окуп атабыз. Мына ушуларды дагы мындай көз жазымда калтырып, аларды изилдебей жоопкерчиликке тартпаганы, бу дагы биздин эң чоң кемчилигибиз. Мен ойлойм да, ошол баягы уурдап кеткен байлыктарын, тиги башка дагы жемкорлуктарын ошо ачыкка чыгарып жоопкерчиликке тартса, коом аябай тазарып калат эле. Ал болбой атат, анда иш жүрбөй да, значит калган кадрлардагы кийинки көчү дагы ошондой кетет. Ошону эле, ай, мындай уурдаса болот экен, эчтеке болбойт турбайбы, качып кетсе болот турбайбы деп. Мисалы үчүн кийинки деле мына качып кетип атышат. Значит, кийинки эле кадрлар, жогорку кызматтагылар, билесиңер аны, фамилиясын айтып деле кереги жок, кетип коюп атат. Бүттү, чек-араны бузуп туруп кетишет, ошо менен алар баягы бул эми бул биздин мындай жатканда биздин башкаруу системасында эң чоң кемчилик деп мен ушу күнү бүгүн эметем да, же болбосо биз кандай ошону оңолот элек. Оңолмакпыз. Ар бир ушу ой эске жетилип калган инсандарыбыз бар деген кой. Түз жашайлы, минтип калышыбыз ыктымал, элге жаман көрүнүп калышыбыз мүмкүн, жоопко тартылышыбыз мүмкүн деген маселелер козголот эле да, аң сезимге кирет эле да. Андай жок болуп атат. Мына биздин ошол бүгүнкү күндөгү мындай жатканда башкаруу системасындагы чоң кемчилик деп ушуну айта алам. Агай, сизге чоң рахмат. Абдан кызыктуу, маңыздуу маек болду. Дагы айтылбай калган көп нерселер бар. Аманчылык болсо дагы жолугуп, ал тууралуу да сөз кыларбыз. Ден соолукта болуңуз, ишиңизге ийгилик. Рахмат. Сиздерге дагы ийгилик каалайм. Урматтуу НТСтин көрүүчүлөрү, эсимде берүүсүнүн кезектеги чыгарылышы ушуну менен аяктады. Кийинки эфирлерден көрүшкөнчө бар болуңуздар.